Таңкы пирамида өз көрсөтүүсүн улантат. Менин колумда мына жашынакай букет турат. Биздин коноктодагы. Негизи эле гүлдөрдүн түрлөрү аябай көп. Жандуу гүлдөр, жана дагы ушундай Алинанын колунда турган гүлдөр, бул Алинага окшогон кооз гүлдөр. Оригами гүлдөрү, кагаздан же болбосо кагаздан жасалган гүлдөр. Бизде бүгүн конокто дагы бир коногубуз мына ушул гүлдөрдү жасаган Айым Айзирек Талантбек кызы. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Эң алгачкы эле суроо, бул сферага кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн ошо оригамиден гүлдөрдү жасап? Мен мамамдын туулган күнүнө эмне белек беришин билбей, интернет баракчаларын карап, анан колдон эмне жасашымды көрүп, интернеттен эле бардыгын кечиресиздер. Интернеттен эле бардыгын карап эле жасап үйрөнүп кеттим десем болот. Анан сизге азыр кардарлар чалып атат го дейм. ошондой окшойт. Ушинтип эле жасап кеттим десем болот. Буга себеп болгон ушу менин алтындай апам болду. Эң жакшы экен. Жакшы, эң сонун. Негизи эле бул гүлдөрдү бүгүнкү күндө сиздин кардарларыңыз кимдер сатып алат сизден? Кардарлар көп жактан заказдар түшөт. Америкадан дагы заказ берген, ал жакта кыргыздарыбыз биздин иштешет экен. Ал жакта мага заказ берип, бул жактан мен доставка кылгам. Көбүнчө дагы Оштон да заказдар көп түшөт. Ошко барып таксиден салып жиберем. Көбүнчө эле биздин ошо студенттер, апаларына бергендер. Жакшы, эң сонун. Бир мына ушундай чоң көлөмдөгү букет гүлдү жасоого канча убакыт коротосуз? Бул жакта 61 штуктай бар. Эгерде баалары дагы канчалык көп болсо ошончолук кымбат. Буга мен 4 сааттай убакыт кетирип. Ар бир кесип чыккыча уже 4 саат өтүп кетет. Сиздин оюңуз боюнча азыркы күндө ушу оригами же болбосо кагаздан жасалган гүлдү берүү сапаттууракпы же мындай? Эми мындай розаларга караганда дейсизби? Эми кимге бирөөгө мындай розалар, бирөөгө мындайлар заказ беришет. Себептен да бул как сувенир катары турат да. Беркиндейлер 1-2 күндөн кийин эле уже солуп өлүп калат да. Булар ошо 1 жыл турса 1 жыл тура берет, 2 жыл турса 2 жыл тура берет, как сувенир катары. Элибиздин баарын эле кызыктырган суроо болуш керек. Бул баасы канча экен баасы? Баасы 500дөн өйдө. Айда. Ал эми биз көрүп жаткан гүлдүн баасын айтып. Бул азырынча 1,5. 1,5 сом. Түшүнүктүү. Азыр биздин көрүүчүлөр дагы бир нерсени күтүп жатышат окшойт. Бул гүлдү мен жасай аламбы, колуман келеби, кантип жасаса болот деп. Уруксатыңыз менен сиз бизге сырын ачып кетиңиз, кантип жасайт экен. Жакшы болот. Келиңиз анда. Бул жакта гофрированный кагаздын түрлөрү да болот. Гофрированный кагаз. Атайын бул жакта кесип отурбаш үчүн мен атайын даярданып келдиңиз, Бирок азыр бирөөнү көрсөтө кетейин, кантип кесилет экенин. Жакшы болот. Гүлүбүз кайсы түстө болсо ошол. Түстөрү ар кандай. Каалоо боюнча. Сиз чийбей эле жөн эле кесип. Чийбей эле уже мындай көнүп калган. Көнүп калгансыз. Размерлери мүмкүн болсо камерага көрсөтүп камера. Узундугу где-то 5 сантиметр или 3. Гүлдүн формасына жараша болот, Квадрат түрүн формасында кесип алабыз. Ушинтип кесип алабыз. Негизи эле мындай гүлдөрдү бардык эле кишилер бат эле жасап кетсе болобу же тубаса талант керек? Жок, болот. Аракет кылса болот. Мен үчүн башында бул оңой эле болчу, анан кийин заказдар көп түшкөндөн кийин аябай белим ооруп, көпкө чейин отурам. Ушундай алып кесип алабыз, гүлдүн формасын чыгарып. Эң жакшы экен, бат эле. Анан Акылдын шылтасы менен. Бат эле дейсиңер, бирок бат эмес. Анан мындай гүлдүн ийип алабыз, гүлдүн формасын чыгарыш үчүн.
мына бир билип коебуз. Негизи бул жумуштун сизге ырахат тартуулаган жагы жана кыйынчылык жараткан жактары кайсылар? Жасаганча жооп берсеңиз болот. Таратпайт. Буга мен өзү ынтип иштейм деп деле ойлогон эмесмин. Азырынча буга деген себеп болгондо менин курбуларым ушундай кылып клейден бир аз коебуз дагы и орой баштайбыз. Курбулар эми буну ата энеме эле мамама эле берген жокмун. Бул гүлдү туугандарыма дагы алып барып көрсөтүп, анан курбуларым үйдө да турганда курбуларым келип буну сен баракча ачып сатсаң болот экен дегенинден 1-2 айдан кийин ойлонуп материалдарды алып баракча ачып 1-ден 2-ден киргизе баштагандан кийин ошо клиенттер келе баштады. Мындай бир саап гүлдү жасоо үчүн канча ошо жабыр акча кетет? Азыр колуңузда турган. Акча Жабыр акча, мындай жабыр акчалар. Кагаз Канча кетет? Эми объемуна карайбыз да. Объем көп, мындай чоңураак заказ бергендер бар, кичинекей дегендери да бар. Канчалык объем көп болсо ошончолук, чоң болсо ошончолук көп жалбырак коёбуз. Ушинтип айландырып, тегеректеп Роза жасап атабыз, э? Негизи эле кардарлар арасында кайсыл өңдөгү гүлдөргө талап жогору? Өңдөргө. Гүлдөргө кайсы Гүлдүн кайсыл түсүнө? Азыр розалар көп да кызыл, актар, ошондуктан мындай креативный цветти заказ талап кылышат. Көбүнчө бул фиолетовый. Роза фиолетовый цветти кымбат и жок дагы деп ойлойм. Ошо көбүнчө ошо фиолетовый, темно-синий ар кандай цветтерди өздөрүнүн көңүлүнө карап заказ беришет. Ал эми ар бир мезгилдин өзүнчө актуалдуу түсү болот деп коюшат да. Быйыл кайсы түс актуалдуу болуп жатат гүлдөргө? Чынында билбейт экен бул нерсени. Көңүлүнө мындай цвет кандай жакшы көңүлүнө туура келсе, ошондой эле заказ бере беришет. Кара розаны буйрутма бергендер болобу? Кара түстөгү роза. Болгон кылып бергем. Бирок мага чынында жаккан жок кара. Кара өң кандай? Жакшы болуп көрүнбөй калабы же? Жок. Мындай бул мисалы живойдой көрүнөт да, алыстанчы. Кара цвет билбейм, негедир мага жаккан жок. Анан айтам да, кара цветтен жасап бергилечи дегенде, эмне кыласыңар кара цвет, андан көрө жашынакай гүлгө окшогон нерсени эле заказ бериңиздер деп мен ойлогом. Мына биздин гүл даяр болду, ушинтип Даяр болду, э? Бериңиз. Мына ушундай кооз роза гүлү ардактуу телекөрүүчүлөр Айзирек айымдын колунан 5 мүнөткө деле жеткен убакыт кеткен жок. 3 мүнөттөй убакытта даяр болду. Чоң рахмат сизге. Аябагандай сонун экен бул сизге. Менде дагы бир суроо пайда болду. Розадан башка кайсы гүлдүн түрлөрүн жасаса болот ушу бар? Шариктен гүл жасайм. Роза гүлүн, э? Башка түрлөрүчү? Как ромашка сыяктуу болот да. Ошондойлорду. Кыз болот, шариктен ромашка. Ал эми гүлдөн башка бул кагаздан, ошо оригамиден кандай нерселерди жасаса, гүлдөн башка нерселерди жасаса болобу? Жасай аласызбы? Ушундай кагаздан. Ушундай кагаздан. Жок. Мен ушул эле гүлгө кызыгып жасагам. Андан башка нерселерди көрбөйм. Конфеттен кылса болот. Конфет араларына кошуп. Рафаэллардан заказ берген, Рафаэлла ортосуна гүлдүн ортосуна. Рафаэлланын аласындагы ошого эле ороп бересиң. Жакшы экен. Жакшы, эң сонун. Ал эми бул гүлдөр негизи эле гүл жасоодо сиз алдыда кандай, балким ушул кол өнөрчүлүк менен кетейин деген максаттарыңыз барбы? Балким дүкөн ачайын деген ойлоруңуз бар? Мени азыртан баштап эле ачып көр дейт. Бирок дүкөн ачам го деп ойлобойм, себеп дегенде конкуренттер көп. Гүл кетип да калышы мүмкүн, кетпей да калышы мүмкүн да. Мен ал жакта жөн эле убактым кетиргим да келбейт. Ошондуктан заказ келгенде эле пат-паттан жасап берип койгон жакшы да. И өзүмө дагы ыңгайлуу болот. Эконом да болот, үйдөн заказ алып
сатсам деген ойдомун да. Жакшы, эң сонун Айзерек айым, сизге чоң рахмат. Таң эрте мына ушундай аябагандай кооз гүлдү жасаганды биздин телекөрүүчүлөргө көрсөткөнүңүз үчүн, биздин студияны өзүнчө бир кооздукка бөлүп өттүңүз. Мына ушундай гүлдөрүңүз менен талантыңыз өркүндөй берсин. Дагы да ийгиликтер каалайбыз сизге. Чоң рахмат. Сизди дагы кошумчалап келип көптөгөн кардарларды каалайбыз. Жакшы кардарларды, роза гүлүн сүйгөн кардарларды каалайбыз. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Музыкалык тыныгуудан кийин биз кайра көрүшөбүз.